Жамалбек Курамаев Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде жашайт. Ал альянстын жаңы курамына, алдыдагы максаттарына жана партиянын пландарына кызыгып, жакындан таанышуу үчүн атайын жолугушууга келген. Жамалбек мырзанын тилегени парламентке эли жери үчүн чын дили менен кызмат кылган мекенчил инсандардын келиши. Анын көптөн күткөн тилеги ордунан чыгып, Альянс партиясынын курамы көңүлүнө төп келди. Альянс партиясы жалаң билимдүү, илимдүү жаштардан экен. Мурда эски эмеге илешпеген жакшы адамдар бар экенине ынандым. Мен Альянс партиясын жакты мага. Ушу Альянс партиясына добуш берейин деген ойдо турам. Мен бардык калкты, кыргызстандыктарды бардыгын чакырып келет элем. Колуңардан келсе, ушундай жакшы иштеген эр азаматтарга добушуңуздарды бериңиздер. Альянс партиясынын тең төрагасынын Үгүт Кербени бул жолу Бишкектеги Арча Бешик жаңы конушунда уланды. Мирлан Жээнчуроев өзүн колдоп келген тургундарга ыраазычылык билдирип, алдыда саясий чоң сыноо күтүп турганын эскертип өттү. Ошондой эле өткөн жылы шайлоонун жыйынтыгы бурбалангандыгы үчүн элдик толкундоолорго алып келгендигин кошумчалады. Өзүңүздөр билесиздер, мына өзгөчө шаардыктар, өзгөчө ушу Арча Бешик бардык жаңы конуштардын шаардыктар негизи эле ушу аянтка чыгып, өзүнүн макул эместигин көрсөтүп, биз болсо ошондогу шайлоого катышкан партиялар, анын жетекчилери, анын лидерлери эл менен бирге болуп, ошол борбордук аянтка чыгып, ушул ыплас өткөн шайлоону жокко чыксын деп туруп талап коюп, өзүңүздөр көрдүңүздөр, аягында 2 күндөн кийин, 3 күндөн кийин ушу шайлоо жокко чыгып, ошонун кесепетинен элдин сынына чыдабай, элдин пикири абдан курч болгондуктан Кыргызстанда ошол убакта иштеп аткан бийликте кетти кызматтан. Жолугушуу суроо жооп форматында өтүп, жаңы конуштун тургундары жергиликтүү көйгөйлөрүн ортого салышты. Өз кезегинде Жээнчуроев жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган экенин айтып, бирок социалдык көйгөйлөрдү чечүү жолдорун өкмөткө сунуштап, алардын ишке ашуусун көзөмөлдөгө партиянын күчү жетерин баса белгиледи. Муну менен бирге кыргызстандыктарды туура чечим кабыл алууга үндөдү. Ушул 28-inde бул жөн эле шайлоо болбойт. Ооба, эл ишенбей турасыздар. Мына сиздер дагы эле келди, дагы эле партиялар турат, дагы эле ошол эле кишилер чыгып атат, көпчүлүгү чыгып атат. Эмне өзгөрмөк эле, менин добушуман эмне өзгөргө эле деп ойлонуп турасыздар. Бирок андай кайдыгер болбошубуз керек. Биз шайлоого катышып, түз укугубуз менен колдонуп, 5 жылда бир келе турган бийликти сиздер өзүңүздөр шайлайсыздар. Альянс партиясын колдоп, жаш кары дебей чогулган эл саясий жарышта ийгилик каалоо менен бирге ак баталарын да аяшкан жок. Биз келечек тандап атабыз, байпак тандаган жокпуз. Буну мындай олуттуу карап, мындай профессионалдар келсин, ошол эле учурда жаштар келсин, тайманбаган, мындай принципиалдуу, билимдүү, ошо өзүнүн ишин мыкты алып бара алган жаштар келсин деп, ошолордун ичинен Альянс партиясын колдоону туура көрдүк биз. Азыр шайлоо мезгилинде мен Альянсты жактырдым. Ушу баланын программасын окудум. Бул бала мага жакты. Мунун составына кирген өзү да юрист бала экен. Закондордун баарын айтып, бүт баарын элге түшүндүрүп атат. Мен ушул баланын кандидатын колдооңорго чакырам. Мен сиздерден суранат элем. Эртең ар кимиңиздер акыл эсиңиздерге, жан дүйнөңүздөргө, жүрөктөн ыйманыңыздарга революция жасап, туура тандоо жасап, ар кимибиз ойлонуп, ушул кандидаттарды туура жасап албасак, биз анда элдигибизди, мамлекетибизди жоготобуз. Кандай эл элек, кандай